Demek azыр bir neçe мүнөттөрдөн кийин тазалоо башталып калар. Мынакей калыстын ышкырыгы жаңырды. Башталды эмесе Кара Буура жана Көлтөр командалары экен. Айта кетели. Эки команда Кара Буура командасы менен эки команда тең көк формачандан. Бирок белгилей кетчү жагдай бул жерде ачык көк менен бул Ысык Көлдүн Көлтөр командасы. Жана ошондой эле Рамазан айы кут болсун телевизде мына ушул күн. Экинчи команда бул албетте Кара Буура командасы. Бул финалдык оюн экенин айта кетели. Чолпон Ата шаарында өтүп жатат 9-май турнири. 9-май турнири негизи эле Чолпон Атада өтүү салтка дагы айланып бараткан белгилей кетели. Мынакей азыр улак дагы деле болсо жерде. Улак оюн башталгандан бери жерде жатат. Азырынча эңген эч ким жок. 89-жылкы мына ошентсе дагы азыр калыс ышкырыгын жаңыртып жана жекеге түшүрмөкчү оюнчуларды. Жана байкайбыз эмесе азыр Кара Буура менен 88-жылкы чапканаты торпедо 5-номердеги Кара Буура жана ошондой эле Көлтөр командасы жеке-жеке сызыктын ичинен Эрлан 91-жылкы чапканаты Мандуп сызыктын ичинен азыр ушул жерден талашмакчы. Эркибек Аврозбек 92-жылкы чапканаты Тайсан 8-номердеги Искендеров Данияр 97-жылкы чапканаты Острый 9-номердеги Кара Буурадан Кубаныч кирди азыр жеке-жекеге миллион деген ат менен Бауырбек Абдастан 95-жылкы ал эми Көлтөрдөн 11-номердеги Кеңешбек Кубаныч 98. Көлтөрдөн Жаныш Конушбаев миллион менен Золотой. Мынакей азыр тирешин байкагалачы Золотойдун түртүп атканы. 5-жылкы чапканаты Хусейин Көк. Мына Кара Буура командасы Золотой Көлтөргө алгачкы жолу улакты эңүүнү жардам бере алды жана Дастанга өткөрүп берди. Дароо Дастан өткөрүп берди. Бауырбеков мына алдыны көздөй жөнөп атат. Дастан Бауырбеков Чавалекей деген аты. Чабуулда Көлтөр командасы. Көлтөр мына жөнөдү алдыны көздөй биринчи чабуулду Көлтөргө жазып койсок болот, бирок бул биринчи гол эмес. Ошентсе дагы байкалачы Кара Бууранын коргоочулары ошон менен жыйналып калды. Эме азыр Урмат Абдышуулу аракеттенген. Улак жерде 10-номердагы Көлтөрдүн оюнчусу Урмат Абдышуулу. Кала эмесе бизди азыр Түзөгөдөн, YouTube'дан, Facebook'тан көрүп жаткан көрөрмандар, окурмандар, сиздер кайсыл жактан бизди көрүп жатасыздар? Астындагы комментарийге жазып туруңуздар. Бул Түзөгө анча кызыктырган суроолор болсо, дагы сиздерге жазып турсаңыздар дагы биз сиздер менен дагы сүйлөшүп турабыз. Азыр мен сиздерге командалардын курамын айта кетейин. Алгач ушул жерде конок катары ойноп жаткан Кара Буура командасынын составын тааныштырайын. Бактияр Жабагиев биринчи, барысты минип жүрөт. Фаркат Супатаев 2-номерда генералды минип жүргөн. Терминатор деген атты Кубат Абдыбапов минип атат. Басылбек Асанов Торпедо деген ат менен. Орозбек Бөдөшев көк шырам менен. 6-номерда Эрлан Эшенкулуулу Мандук деген атты минип жүрөт. Ал эми Тайсан деген атты 7-номерда Орозбек Эркинбеков минүүдө. 8-номерда Данияр Искендеров Острыйды минип жүрөт. 9-номерда Абрек деген атты Фархат Абаскан уулу. Жана ошондой эле Дастан Бауырбеков Чавалекейди минип жүрөт. 11-номерда Кубаныч Кеңешбеков миллион деген атты минип жүрөт Кара Буурада. Жана ошондой эле Хусейин Көктү Кара Бууранын командасынын сүйөрмандары жакшы тааныган Кушчубай Илис уулу 12-номерда Хусейин Көк деген атты минип жүрөт. Кана эмесе экинчи Көлтөр командасынын курамын сиздер менен тааныштырып өтөйүн. 1-номерда Нурбек Жакыпбеков байрак менен. Патрон деген атты 2-номерда Мейримбек Осмоналиев минип жүрөт. Береке деген атты Тилек Кошумбаев 3-номерда минип жүрөт. 4-номерда Эржан Талантбек уулу Хан Күрөң менен ойноодо. 5-номерда Майрамбек Абдылдаев Путин деген атты минүүдө. 6-номерда
номерда Назар Кошумбаев ТТ деген атты минип жүрөт. Легионер деген атты 7 номерда Жамболот Кайдыбаев минүүдө. Ал эми Жаныш Конушбаев Золотойду минип жүрөт. Жаныбек Курманбек уулу Баронду минүүдө. Кечиресиздер, Боронду минүүдө. Урмат Абдыш уулу аракетти минип жүрөт көлтөрдө. Ал эми Баатыр деген атты Элдияр Жумадылов жана ошондой эле Бактияр Асангулов капитан деген атты минип жүрөт. Мынакей командалардын курамы ушундай. Дубайдан көрүп жаткандар бизди бар экен. Бахачика деген, Якутсктан бизди Семик Мукаев деген көрүүчү көрүп жаткан. Көлтөр командасынын Биз жакын тартып атабыз. Жакын тартчы Самат деп Бекзат Муратбеков легионер 8 номердеги ортодо ойногон. Конушбаев Жаныш 98-жылкы чапканаты Золотой, 10 номердеги Курманбек уулу Жаныбек 90-жылкы чапканаты Борон, 10 номердеги Абдыш уулу Урмат 94-жылкы чапканаты Аракет. Дегенче болбой эле кайра ортодо айланбаган оюн жүрүп атат. Жекеме-жеке Көлтөр командасы жеке баягы эле миллион менен Золотой азыр эле тирешти. Жана Көлтөр командасы кезектеги чабуулун мына биринчи улакты салганга жакын. Ой. Мен оюнча жерге түшүп койгон жокпу? Калыс кандай чечим чыгарып атат? Секунда. Калыс салым деп эсептеди. Жаныш Конушбаев 8 номерда Золотойду минген Жалыш 8-жылкы чапканаты Золотой. Жаныш Конушбаев Золотойду минген, өзү ортодого кирип, өзү улакты эң чыгып, ошон менен эсепти 1-0 кыла алды. Эсепти 1-0 кыла алды. Мынакей эми Көлтөр командасы бүгүн талаада, Чолпон Атада ким үй ээси экенин көрсөтүп жатканын дагы айта кетели. Мына ошондо азыр калыс кайрадан ышкырмакчы. Бекбоев канат, Машык Осмонов Тургунбек. Эсеп 1-0. Көлтөр командасы алдыга кеткен айта кетели. Биринчи голдун автору Жаныш Конушбаев 8-номерда. Азыр эми оюн мынакей, алгачкы салым бар. Мен сиздердин комментарийге бир сыйра 6 команда катталган. Окуп кетейин. Таку Болотбеков 2 талас финалда дейт. Ооба, 2 талас финалда айта кетели. Мына биринчи таласы азыр мына Карабура командасы азыр Көлтөрмө ойноп атат. Жана ошондой эле жогорку лигада дагы саат 3-тө болот ал матч. Ал жакта болсо Ынтымак командасы, Дайыр Таластын командасы. Ал Оштун командасы Достук менен ойномокчу. Баягы эле Ынтымак, баягы эле Достуктун оюнун биз бүгүн саат 3-тө күтөбүз. Ошондуктан көбүңөр комментарийде суроо берип атасыңар. Достук канчада ойнойт, Ынтымак канчада ойнойт деп, мына сиздерге жооп. Бүгүн саат 3-тө болот. Аны дагы Кудай буйрса дал ушундай сапатта ушул эле жерден сиздерге көрсөтөбүз. Мынакей Орозбек Эркинбеков Тайсанды минип жүргөн Эркинбеков. Орозбек азыр чабуулду көздөй акырындап баштап берип атат Карабура командасы үчүн. Жана алдынан бош калтырып коюшту окшойт. Бош калтырып коюшту. Орозбек Эркинбеков салат азыр. Аңгычакты жетип калды. Нурбек Жакынбеков байрак менен барып жетип калды. Ошентип Орозбековго жолтоо кылган Нурбек Жакынбеков Карабура командасына улакты салдыртпай койгонун көрө алдыңар. Финалдык беттеши. Достук командасына ийгилик, Аллахым колдосун деп Макс Абдыразаков эми Достук командасы бүгүн айттым саат 3-тө ойнойт. Алмаз Оразаков Бишкекте болбой финалда жок. Бул турнир Чолпон Ата шаарында 4-майда башталган. Бүгүн 9-май, мына жеңиш күнүнө карата финалдык оюндар болуп жатат. 9-май турнири негизи эле ушул Кыргыз Республикасынын Чолпон Атада 2-жыл катары менен өтүп жатат. Андыктан көпөрү сүйүүчүлөр деле муну билишет. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча Мынакей Карабура жекеме-жекеден улакты ала алды. Ким бул? Кушчубайбы? Башкы өнөктөш Мегаком уюлдук компаниясы чын айтайын, жакшы айтам. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу демөөрчүлөр, уюштуруучуларга ыраазычылык билдирели дегенче болбой жекеме-жеке
Birinci tayımdan 9. minutta. Göltürden баягы эле Жаныш Конушбаев Золотой менен Эки команданын жетекчилиги талашып жаткан биздин бирок жаныбызда. Карабура командасынын оюнчусу азыр улакты такымына басып алды. Басып алды жана азыр Тайгазанды көчтү мээлеп өзүн түздөп гана турат. Бирок аңгы чакты коргоочулар Тайгазанды камалап туруп алышты. Эмнеден болор экен кана? Кана командалаштар азыр Кушчубай. Азыр Карабура командасы алгачкы улагын таштоого өтө жакын болуп турат. Мына коробка ыкмасы менен Эми кандай байкагалач кандай гана талаш болуп аткан. Байкагалач жок, улак жерде калыптыр. Улак жерде калыптыр. Гөлтөр командасы бул жолкусун Кушчубайга салдыртпай койду. Кушчубай Илис уулу 1995-жылкы оюнчу Хусейин Көк деген аты менен жүрөт. Карабуранын эң эле көзгө басар оюнчусу мына ушул бала Кушчубай деген. Буюрса бүгүнкү оюнда, финалдык оюнда өзүн көрсөтө алар бекен, аны дагы көрө жатабыз. Гөлтөр алга деп Нурсултан Бактыбеков азыр жазыптыр. Байкалачы кайрадан Карабура жерде калган улакты эңип алыптыр. Жана бирок ошентсе дагы Гөлтөрдүн оюнчулары оңой эле бере калбас бул жерден. Ошентсе дагы Карабура акырындап коробканы күчөтүп атат. Ушул жерден биргелешип кош салым салууга өтө жакын команда. Байкалачы. Дагы деле болсо тиреш, дагы деле болсо түртүш. Гөлтөр командасынын коргоочулары ошол жака кире албай жатканын байкагыла, бирок ошентсе дагы капталдагы коргоочулар эч кандай мүмкүнчүлүк бербей атат. Күйөрмандар бүгүн абдан көп келишти. Көпчүлүгү Бишкектен эртең менен жана түндө келишти деп маалыматтар болуп атат. Себеби көпчүлүгү бүгүнкү финалдык оюнда өз командасын сүрөгөнүн келишкени белгилеп өтүш керек. Биякта бирөө аттан да кулап түшкөндөй көрүнөт. Жок, бардыгы тең эле эрде экен, бирок эч кандай кыпындай да мүмкүнчүлүк бербей атат. Байкалачы. Ошол эле Гөлтөр командасы, ошол эле Карабура командасы чың алышкан чыныгы финалдык оюнду азыр көрүп жатабыз. Кана эмесе Карабураны бүгүнкү оюнда сүрөп аткан, бизди азыр түз эфирде көрүп жаткан кимдер бар? Карабура. Мен Гөлтөр тууралуу өзүнчө сурайм. Ошондуктан азыр карабуралыктар кимдер өзүңөрдүн командаңарды колдоп жатасыңар деги эле ким Карабураны сүрөп жатат комментарийге жазып коюңуздар. Биз сиздерден көрүп турабыз. Санжарбек Дардаков өчүр деп жазып тур. Комментарийни сиздер өзүңүз эле YouTube'дан өзүңүздөр эле өчүрүп койсоңуздар болот. Карагачы, Гөлтөр командасы бир сыйра 12 минутта Тайгазандан нары сүрүп чыкты эле, бирок айланып кайра келди Карабура. Бирок ошентсе дагы Тайгазандан кичине алыстатып салышты. Мына азыр ушу менен дагы аутка сүйрөп барат өңдөнөт. Жана бул жерден Гөлтөр командасы аттарын күчтүүлүгүн сыйра Тайгазандын түйүнөн көрсөтө алышты. Аутка чыккан жок, ошентсе деле улак жерде. Жана азыр кимиси эңер экен. Жакшы эле. Нурбек Жакыпбеков эң кеткенге жакын болду. Ой, мына Карабуранын оюнчусу кайрадан иле алды. Орозбек Эркинбеков баягы эле Тайсанды минген. Орозбек Эркинбековду жалгыз калтырып койду окшойт, бирок алдыда Гөлтөрдүн бир коргоочусу бар. Жана ал Урмат Абдышуулу азыр коргоого келген экен. Аракет деген атты минип жүргөн. Жана ошентип кайрадан эле Гөлтөр командасы Карабуранын алдына биринчи лиганын ой, байкалачы жалгыз калтырып койду. Ушул жерден салганга өтө жакын болуп турат. Дагы деле болсо улак Орозбекте. Алга талас дейт Мелис Ташматов, Эдил Алишеров Карабурага, Талас Бишкек Марлис менен Карабурага дейт. Карабура менен силер менен де Чыңгыз Сурапов, Бексултан Ормайбеков Карабурага дейт. Финал качан болот? Алып баруучу ынтымактоостук саат 3-тө болот. Финал Карабура жалгыз Тайгазанды көздөй жүгүрүп бараткан, бирок кайрадан эле Гөлтөр коргоочулары өтө күчтүүлүгүн көрсөтүп жаткан жана аут. Биякта калыштын ишкереги
Бексултан Орманбеков Карабуура алга окудум. Аламанбайге болобу экен, жок Аламанбайге болбойт. Талас Бишкек буйрса атат деп жазып атат. Манас Камалов Америкадан салам жана күчтүүсү жеңсин. Абурайхан Турсунбеков Карабуура жакшы оюн болуп атат деп Иске жазып атат. Достук качан ойнойт мен айтмак окшойт. Фират Афиша саат 3-тө Кудай буйрса. Кана эмесе Гөлтөр командасынын көрмандары сиздер барсыңыздарбы? Сиздер дагы комментарийге астына жазып коюңуздар. Гөлтөр федерациясынын Гөлтөр командасынын көрүүчүлөрү, сүйөрмандары сиздердин активдүүлүгүңүздөрдү бир сыйра текшерип көрөлү. Эмесе Нуртазин Гөлтөр алга деп жазып атат аңгычакты. Нуржигит Талас алга дейт. Нуртазин Эсиккөл алга дейт. Карабуура ар бир салган Кайрадан эле жеке Гөлтөр командасынан баягы эле Жаныш Конушбаев Золотой менен жетекчилигине чоң рахмат. Ар бир салган улаңарга 1000 сомдон. Чеги жок. жана ошондой эле кубаныч миллионду минип ортодо жекеме-жекеге түшүштү. Бактияр Ибраев өзүңүз эле өчүрүп салыңыз комментарийде. Бул YouTube, бул жактан өзүңүз өчүрө аласыз. Бул Instagram эмес, анын сөзсүз өчүргүдөй. Ошондуктан Карабуура Москва с вами дейт. Таласка эч ким тең келе албайт дейт. Фират эч нерсе эмес, суроо болсо кайрылуу бериңиз. Элгис Иманбеков Гөлтөр дейт. Сыймык Мукаев Гөл алга. Нуржигит Карабуура дейт. Макси Кейжи ипподромдо канча киши дейт. Ипподромдо азыр биз командалар биринчи таймга эс алууга кеткен учурда сиздерге ипподромдо канча киши отурганын көрсөтөбүз. Бирок бир топ эле бар. Ортону бербесе утат Карабуура буйрса дейт. Ортодон азыр көбүрөөк утулуп калып атканын көрүп атабыз. Гөлтөрдөн Золотой деген аты азыр Карабуурага мындайча айтканда көбүрөөк үстөмдүк кылып коюп атат. Золотой жакшы ат дейт Искен. Золотой чындап эле азыр күчтүүлүгүн көрсөтүп жатат. USA'ден Карабуураны сүрөп жатат дейт. Эрнис Жумакеев Нарындан Гөлтөр алга дейт. Алтайский Талас дейт. Эля Шаймамбетовна сураныч жазбай эле көргүлөчү дейт. Эля Шаймамбетовна өзүңүз эле комментарийде өчүрүп салыңыз. YouTube'дан атайын ошондой функциясы бар. Азыр алды монитордон эле өзүңүз өчүрүп койсоңуз болот. Эсеп 1-0. Жогоруда монитордун үстүндө жазылып турат. Эсеп 1-0. Гөлтөр, Ысыккөл, Карабуура, Талас 0. Биринчи тайм, финал. Биринчи лиганын алкагындагы финал. Бул лигада жалпысынан 16 команда катышканын айтып кетели. Мына 16-нын командасынан иргели отуруп, бир жагынан Гөлтөр, экинчи жагынан дал ошо Карабуура командасы чыкты. Манас Ниязов качан ойнойт дейт Кумар Жунусов. Бүгүн ойнойт, Кудай буйрса саат 3-тө Достук командасынын курамында Манас Ниязовду дагы көрүп калабыз. Манас неге Бойканы минбей жатат? Бойка азырынча жаракаты бар деп атат, бирок 31 августтагы турнирге чыгат деп Достук командасы бизди ишендирүүдө. Кушчубайды сүрөп жаткандар бар экен. Кушчубай Карабуура командасында 12 номерда ойноп жатканын айтып кетейин. Хусейин Көк деген атты минип. Бексултан Шералы уулу кандай кылып өчүрөбүз дейт. Мониторду басыңыз дегенде ошол жакта эле кнопкалар турат, ошол жактан эле. Сиздин телефонуңузда кандай уланган билбейм, бирок YouTube'дан өчөт. Ушул жерден чыкпай эле өчүрүп коесуз. Салчы Карабуура деп 18 канат 18 жазып жатат. 9 минутага барат. Карабуура. Макси Кейчи кечки Мушташ менен аяктады дейт. Ал Мушташ ошол жерден эле аяктаган, оюн бүткөндөн кийин Манас менен Өмүрбек кол алышып жакшы эле дос болуп эле кетишкен. Керек болсо кечки ооз ачууга экөө чогуу келип, ал жактан дагы да бир сыйра көпчүлүк элдин алдында кол алышып бири-бирин кечиришкен. Ал Мушташ деле болгон эмес. Бир гана Көкбөр оюнундагы эле баягы күтүшү болгон. Бишкекте да болуп жатабы да? Жок, бул республикалык турнир. Быйыл Көлдө өтүп жатат. Ошол эле учурда Ошто дагы турнир өтүп жатканын айтып кетели. Бирок Оштун эң күчтүү командасынын бири Достук. Ал бул турнирде чоң республикалык турнирде ойноп жатат жана ал финалга чыкканын айтып кетели. Бүгүн саат 3-тө ойнойт. Ортодогу айланпадан оюнубузду улайбыз. Ортодо оюн жүргүзүп аткан эки команданын жекеме-жеке көпчүлөрү оюн таласында баягы эле Кушчубай, Илисуулу жана Гөлтөр. Зарылбек Туманов ойнойт Бабуш менен Манас. Бактияр Жабагиев. Жаныш. Бактияр Жабагиев мынакей.
улакты Кара Бура командасы үчүн ала алды. Барс деген атты минген. Бактияр Жабакиев. Аутка чыгарып салышты Гөлтөрдүн. Бактияр мыкты оюндарды көрсөтүп келе Бактияр Жабакиев Кара Бура команданын көзгө басар оюнчуларынын бири жана мындайча айтканда Гөлтөр командасы дал ушу Кушчубай менен Бактиярды толугу менен камап, акмалап, ордунан жылдырып атканын байкап атасыңар. Бул да болсо алдын ала ойлонулган тактика. Мына эмесе биринчи тайм аяктады. Туугандар, биз дагы сиздер дагы комментарийде кандай сурооңуздар болсо жазып туруңуздар. Азыр кесиптешим Давран дегендерди трибунада канча киши турганын бир сыйра көрсөтмөкчү. Улуттук көкбөрү чемпионатты уюштуруп берип аткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине мен болсо сиздердин суроолоруңуздарга, комментарийлериңиздерге жооп берип турайын. Азат Турдубек, майрамыңыздар менен дейт. Биз Россиядан көрүп атабыз, ат чабыштар качан башталат экен? Балам ат чапмагыла, ат чабышты дагы такташыңар дейт. Ат чабыш азыр мына ушул оюндардан кийин башталат. Ат чабыш эмес, сал бурун жана ошо ат чабыштагы болот деп атат. Эртең менен Эреңиштин финалдык оюндары бүттү. Жана саат 3-кө чейин бүгүн турнирлер болмокчу. Көтөрө алышпай атко дейт. Балким улак оордур. Мониторду бассаңар SMS белги чыгат, бассаңар өчөт дейт. О, мына комментарийде кантип өчүрүштү сиздерге айтып берип жатат. Кимиси кайсынысы дейт. Экөө тең көк форма менен ойноп жатат. Таластагы гөл дагы, бирок гөлдүкү ачык көк формада. Эля Шайманбетовна дагы эле өчүрүлексизби комментарийде. Гөлтөр высший лигада ойночу, быйыл ал жакта шанс жок, бирге түшүп калды дейт. Гөлтөр дагы Кара Бура дагы жогорку лигага жылды, мынакей экөө тең финалга чыккандыктан эмки жылдан баштап Гөлтөрдү дагы Кара Бураны дагы биз жогорку лигадан көрөбүз. Кудай буйрса, ал эми Бакубат Талас жана Көкжал командалары төмөнкү лига же болбосо мына могу биринчи лигага кайрадан түшүштү. Ушуну дагы айтып өтөлүк. Гөлдүн балдарына салам дейт Назира Жумадыловна. Меримбек Макенов по московскому времени 12. О, сиз достук ынтымактын оюнун айтып атат окшойсуз. Нуржигит Кара Бура утат деп атат. Нуржигит мырза эртеден бери Кара Бураны аябай сүрөп жаткандардын бири болууда. Талас Бишкек атын өзгөртүп Гөлтөр деп чыгып дейт. О, Гөлтөр командасы былтыр Толкун деген команда болчу. Жана бул жерде айта кетчү жагдай, Толкун командасы 2-ге бөлүп чачырады. Же болбосо ар кандай чачырады, жарымы Кабыланда да жүрөт. Ошондуктан бул Гөлтөр толугу менен мурдагы Толкун деп да айткан болуп алат. Ынтымакта Тыналиев деген оюнчу бар эле, канча жашта? Жок. Кайсы Тыналиевди айтып атасыз? Рустам Тыналиевди же атындагы жазбаңызчы. Эл классика качан башталат дейт. Саат 3-тө башталат. Эл классика деп достук ынтымактын оюн айтып атат. Саат 3-тө башталат. Рахмат, могу жерде кээ-бирлериңиздер комментарийде мага да жарандашып жооп берип жатасыздар. Айрым суроолорго себебинен жетишпей калып атам. Сиздер мына трибунадан да көрүп жатасыздар. Көпчүлүгү ошо түнү менен, эртең менен Бишкектен берини көздөй ат артып жол каратып келишкендер. Көпчүлүгү ошондуктан кечээ күнү эле өзүңүздөр деле социалдык түйүндөрдөн көрүп аттыңыздар болуш керек. Ысык көлдү көздөй баратабыз, баланча орун бош деп бири-бирин жүктөй келгендер аябай эле көп болду. Ортодо сүйлөшүүлөр бар сыяктуу го, Кара Бура ойной албай атат го дейт. Жок, мен антип айтпайт элем. Билбейм сизге кандай майында айтып атасыз, бирок азыр мен чын айтайын, биринчи тайм чыңалышкан эле оюнду көрдүк. 1-0 менен жана Кара Бура дагы 1-2 жерден салып кетүүгө абдан жакшы мүмкүнчүлүгү бар болду. Экинчи тайм көрө жатабыз кандай оюн болорун. Достук алга биз силерди колдойбуз дейт Зарылбек Тумматов. Достук ынтымак качан ойнойт? Саат 3-тө ойнойт, Кудай буйрса.
Биринчи байге канча дейт, байге фонду азыркыга чейин белгисиз, бизге айтышы элек. Анан сыйлоо Азия учурунда гана билинет болуш керек. Рустам ооба Тыналиевди дейт Макси Кейджи. Жок, Рустам Тыналиев ал Сары Өзөн деген командада ойноду. Рустам Тыналиев кече 3-чү орунду алып калды. Якутиядан салам дейт. Операторго ыраазычылык айтып атат Руслан Орозов. Жанбек Кудайбергенов. Карап койсо болмокко, жерге түшүп алып кармап жатат го дейт, туура эмес да дейт. Негедир мага да ошондой сезилген, бирок калыс сиз экөөбүзгө караганда ошо Тайгазанын жанында жакын турган. Жана эгер деле жерге түшүп калып Көлтөр командасы түртүйгөн болсо, анда ошол жерде турган Таластын деле улакчылары бул туура эмес деп айтмак. Бардыгы тең бир ооздон макул болгонуна караганда, мен дагы оюмду ошол жерден дароо эле өзгөрттүм. Демек, бардыгы оюндун эреже алкагында эле кирди окшойт биринчи улак. Себеби мындайда жерге түшүп киргизсе, ишенимге койгула, бул финалдык оюн, бул жерде чоң чыр чыкмак. Анын үстүнө калыс дагы өзү турган, момча киши карап турду дегендей артыбызда. Азамат Сыңар жигиттер дейт. Адилет Кадырбеков Көкчар биринчи лигага түштү, Бакубат жогорку лигада ойноп. Жок, Капар Өмүрбеков, сиз туура эмес сүйлөп атасыз, туура эмес жазып алдыңыз. Эки команда төмөнкү лигага түштү деп айтып жатат. Бул жакта жана ошондой эле бул эки финалист жогорку лигага чыкты. Мына ушундай. Ысыккөл ийгилик майрамыңар менен. Жума Умар, ассаламу алейкум, ыйык Рамазан айымдарыңар менен туугандар, орозоңуздар кабыл болсун дейт. Чоң рахмат Жума Умар. Якутиядан салам дейт Мирлан Мамыров. Жанарбек Баястанов, Кара Буранын аттары слабыйраак экен дейт. Жүр, биякта суу келет. Он в чехле, нормально. Слушай, көрдүңбү? Суу келет. Бул жерде аянтты суу менен себеп аткан машиналар келип калды. Ошондуктан биз бир аз жылып кайра ордубузга келдик. Эми силердин суроолоруңарга же комментарийлериңерге бир сыйра баш багып бергенге менде убакыт бар. Талас Бешташ айылына салам жолдойм. Бешташтан Марлис Койгелдиев, Нурманбет Улуу Чубак айылдаштарына чоң салам дейт Чыңгыз Сурапов. Умар Каныбеков, Таластын көрөрмандарын жакындатып көрсөтүп койгулачы оператор дейт. Таластын көрөрмандары бул жакта отурат. Азыр кесиптешим Давран Игамбердиев сизге көрсөтүп берет деп ишенебиз. Давран, мүмкүн болсо эмени трибунаны көрсөтүп коесуң. Макул. Буюрса дагы 2 тайм бар, буюрса Кара Бура чемпион болот дейт. Москвадан салам Самат дейт Умар Каныбеков. Жакшы, Москва кандай? Кимдер болуп көрүп атасыздар? Жакшы эле, Бойко жок Манаска кыйын болот экен дейт. Манас Ниязов азырынча Шторм деген атты менен жүрөт, ал дагы күлүк ат экен. Бирок бүгүн финалда көрөсүздөр өзүңүздөр кандай ат экен. Комментарийлер абдан эле көп болгондуктан мен сиздердин суроолоруңуздардын комментарийлеринин баарын окуп жетише албай калып атам. Финал ким менен ким тартат дейт. Кара Бура жана Ысык-Көл командалары азыр финалдык оюнду ойноп жатышат. Кара Бура жана Көлтөр командасы, бири Талас, бири Ысык-Көл. Азырынча Ысык-Көл 1-0 эсеби менен утуп атат. Андан командалар дагы кайрадан экинчи таймга келе башташты. Демек, азыр экинчи тайм уланат жана ошол менен сиздер менен кайрадан экинчи таймда жолугушмакчыбыз. Көлтөр командасы бир сыйра кеңешип алды окшойт. Чындап эле бүгүнкү оюнда негизи байкагандай биринчи тайм көрсөткөндө Көлтөр командасынын аттары чындап эле күчтүүрөөк экенин дагы биз баамдап көрө алдык. Коргоо жагынан бул аттар чындап эле күчтүү экенин көрсөтүп жатышат.
Алып баруучу азамат жакшы сүйлөйт экенсиң дейт. Рахмат, Ринат мырза. Рахмат. Достук качан ойнойт дейт. Достук бүгүн ойнойт саат 3-тө. Саат 3-тө. Бишкек убактысы боюнча саат 3-тө. Эгерде чет өлкөдөн көрүп жаткандар болсо, Бишкектин убактысына тууралаңыздар. Мына командалар да ачык баштады. Эмесе азыр Калыс дагы келди. Ышкырык жаңырды дегенче эле Кеттик. Токтойбуз. Кыбырап Экинчи тайм азыр Көлтөр командасы сол тарапка салат. Биринчи лиганын финалдык беттешүүсү. Кечиресиздер, Көлтөр командасы азыр оң тараптагы тайгазанга салат. Ал эми Кара Буура сол тарапка аракет кылмакчы. Байкалач, чындап эле чыңалышкан оюн болуп атканын дагы биз көрө алдык. Көлтөр Эрик Кыргызстан, Көлтөр күчтүү команда, мен ишенем утат буйрса дейт. Дагы деле болсо мына улак жерде жаткан бойдон мына командалар эңдирбей жатышат. Бул жерде Кара Бууранын оюнчусу ала алды. Кетти мына Кара Буура. Орозбек баягы эле Бөдөшов, бирок аны Көлтөрдүн командасы аутту көздөй сүрүп бара жатат. Чоң рахмат. Бирок ошентсе дагы мына Кара Буура дагы деле болсо аракетин жасап улантууда. Өтө катуу бири-бирин сүздүрүп атышат. Бул жерде капталда карап турган Калыс экөө тең жайрак ойногула деп коюлат. Рейна Кенч чарбасынын атынан Көлтөр командасы ар бир салган улагыңарга Сапарбекова, Айбековаң арттан 1000 сомдон кетти. Колча коюңуздар. Кызыктыруучу байгелер дагы коюла баштады. Ар бир Көлтөрдүн салган улагына 1000 сомдон деп Рейна Кенч асыл чарба уюмунан келип айтып кетишкен экен. Москвадан салам деп атат. Москвадан дагы бир салам дейт. Абурайхан жана ошондой эле Тамара Томоева. Томова, Тамара Томова экен. Абурайхан Турсунбеков дагы Москвадан бизге салам айтып жатат. Нурсултан Турдугулов, Самат Челсинин каналы болду. Жок, сиздер Азаттык уйналгысынын каналында турасыздар азыр. Бирок алып барып аткан мен Самат. Бул Азаттык уйналгысы атайын сиздер үчүн ошо финалдык оюндарды жана 3-орунда оюндарды түз ободо көрсөтүп берели деп биз дагы атайын жамаат менен мына ушул чолпон ата келип сиздерге түз ободо көрсөтүп жатканыбызды айта кетейик. Улаңарга 1000 сом. Кайрадан жекеме-жеке баягы эле Золотой, баягы эле Миллион менен Золотой, бирок мына Миллион азыр улакка жакыныраак жетип алгандай. Миллион бул Кара Бууранын аты экенин айта кетели. Эми мына 8 номердагы Жаныш Конушбаев минип жүргөн бул Золотой. Биринчи таймда көрдүк, Золотой көбүрөөк жекеме-жекеде Миллиондун үстүнөн үстөмдүк кылып улакты эңип берип жатты Жанышка. Ал эми экинчи таймда мынакей Миллион ошол эле Кубаныч Кеңешбековго азыр улакты эңип бергендей болду, бирок Жаныш капталдан кубалап келип экөө тең азыр теңме-тең тартып алат. Ой. Байкалбачы аякта. Жаныш 98-жылкы Золотойду минип турган Жаныштын кылып жаткан. Тулпарларды ойнотуп аткан. Ошол эле Кубаныч эңип алган улакты барып туруп өзүнүн ээрине одарып алайын деди. Аз эле жерден калды. Оюн талаасында мындайча айтканда такымдан жулуп алып атат. Такымдан жулуп алып атат. Оюн жүргүзүп атат. Кароодон өтүп келди. Бакыт Текешев Брянсктан салам айтып жатат. Көкбөрү боюнча улуттук оюнубуздун мелдеши. Улак өтө оор окшойт, баарына ийгилик. Москвадан салам, бар болсун кыргызым менен жигиттери дейт Максат Көлбашев. Нураков Эсенкул мырза, чоң рахмат. Улак дагы чын. Улуттук даражадагы калыс. Финалдык оюнда бир аз оорураак улак болот. Негизи стандарт салмагы 35 килограммдан 38 килограммга чейин болмокчу. Андыктан улак деле мындайча айтканда оордугу бир мүшөгүндан бир аз эле жеңил эле болбосо ошондой эле бар. Элеман Аскеров коммент өчүрүп койсо болобу дейт. Элеман Аскеров өзүңүз эле өчүрүп коюңуз да. YouTube'дан алды жактагы эле
Кнопканы басып өзүңүз өчүрүп койсоңуз болот, тоскоолдук болот. Мынакей. Ханыбек Осмонов бизди Филиппинден көрүп жаткан экен. Филиппинден салам дейт. Бактияр Жабакеев ортого кирди. Туруштук берип аткан. Баягы эле Алды Көлтөр командасы Эржан экен. Көлтөр командасына Эржан Талантбек уулу Хангүрөң деген атты менен жүрөт. Бактияр менен Эржандын каймашы Көлтөр командасы кезектеги чабуулу экинчи тайм. Жабакиев капталдан чап жармашты. Көлтөр командасы ортосун аралап барып жардамдашып бир нерсе кылуунун аракетин көрүүдө, бирок улак дагы деле болсо Эржанда. Жана ага капталдан талашып аткан бул албетте Бактияр Жабакиев. Бактиярды мына Көлтөрдүн командасы коргоочулар суур ыргытышты. Көлтөр экинчи улакты салып ыргытты. Ипподромдо голдун дагы көрөрмандары абдан көп экен. Мына ошентип Эржан Көлтөр командасы үчүн эсепти 2-0 кылып таштады. Бул финалдык оюн уткан команда биринчи орунду алмакчы. Ал эми Эржан сыйлыктардан тышкары дагы бир кой дагы утуп алды. Андан тышкары Рейна Кеш чарбасынан 1000 сом дагы утуп алды. Мына ушинтип кызыктыруучу байгелер акырында байкагыла чабып аткан. Ким бул? Ой, аутка чыгып кеткени гана жаман болду да. Жаныбек Курманбек уулу Боро менен салбай эле кой, баары эсептелбейт. Бирок Көлтөр командасы Жаныбек бул жерде атайын улакты жерге таштап койду окшойт, себеби убакыт азыр толугу менен Көлтөр командасына иштеп жатат. Ошондуктан Кара Буура азыр ушул жактан улакты биринчи алып келип таштап салганга Кара Буура көбүрөөк кызыктар. Ошондуктан бул тактикалык да жүрүш. Улакты алып барып тайгазанга салбаса да, ошол жака алып барып таштап салган. Эсеп 2-0 туугандар. Тарабынан 7 калыс шайланган. Ушул Таластан 2 команда финалга чыкканын айта кетиш керек. Бул жерде 2 команда финалга чыкты. Калыс Айлампан так ортосуна койгула деп атат улакты. Антменче оюн башталбайт. Бул жерден дагы Көлтөр командасы албетте аттан түшүп улакты ортого койбойт. Себеби ага көбүрөөк Кара Буура кызыктар болушу керек. Анткени бул команда утулуп атат. Ошондуктан эсеп алгачкы улагын салып, андан ары эсепти теңөөгө азыр болгон аракети. Байкагалач миллион. 8-чи номердеги 98-чи жыл. Миллион хан күрөңдү, Эржандын хан күрөңүн түртүп чыкты. Миллион хан күрөңдү бүгүн жеңет экен. Хан күрөңдөн күчтүү экен деп деле ишеничти айтсак болот. Бирок ошол эле учурда миллион Көлтөрдүн аты Залатойдон баары бир деле киреше келгенде көпчүлүк учурда уттуруп жатканын дагы айта кетели. 4 жыл улуу жеңишке ушул республикалык Урматтуу туугандар, келгиле комментарийдин астын булгабайлы, колдон келсе өзүбүздү сыйлап, бул майрамдык маанайды бири-бирибизди бузбайлы, ошондуктан бири-бириңердин орой мамиле жасагандан да алыс болгонго чакырат элем. Айрыкча Байкагалач Кара Бууранын оюнчусу тартып алды, жөн гана улакты тартып алды. Бул баягы эле Кубаныч Кеңешбеков миллионду минип турган аттын үстүнөн гана тартып алды. Ошентсе дагы улак миллиондун мойнунан оролуп турат, себеби экөө эки жагынан тартып турушат жана Кубаныч атты дагы алдыга бастыра албай атат, себеби жүгөн бир тең, улак бир тең, анын мойнун ороп алган кербези. Эржан дагы оңой менен бере калчудан эмес улакты. Эржан дагы оңой менен бере калчудан эмес. Жок, бул Эржан эмес экен. Бул Жаныш Конушбаев кайрадан оюнга кирген турбайбы. Жаныш Конушбаев Залатой деген атты минип жүрөт. Бараткан Кушчубай. Кушчубай, мына. Ой, абайлагыла. Тайга аттан бири кулап түштү. Кулап түшкөн жок, аттан түшүп калды десек туура болчу. Кушчубай, Кара Буура деген дагы кичине одонораак болуп мыкты оюн жүргүзүп. Кара Буура мына алгачкы улагын салууга өтө жакын болуп турат. Команда
бири-бири менен баягы эле коробка ыкмасы менен топтолду Тайгазандын түйүнө. Көлтөр командасынан бирөө аттан түшүп калды. Демек, Кара Буурада азыр бир оюнчу болсо дагы артыкчылык бар. Экинчи тайм Артыкчылык бар, аңгычакты келип калды. Команда толугу менен турат жана Кара Буура азыр эмнени кылар экен? Кана эмесе Тайгазандын түйүндө дагы деле болсо турушат. Мына Кара Буура колдон келишинче Тайгазанды биргелешип туруп ыргытып салуунун аракетин көрүп жатканын белгилейт. Барекелди. Барбы? Байкалачы, аягына чейин салдырбай атканын Көлтөрдүн. Ой. Көлтөрдүн коргоочулары кыйын деш керек. 3 жолу ушундай мүмкүнчүлүк болду Кара Буурада. Үчөөндө тең Көлтөрдүн коргоочулары сүрүп чыкты Тайгазандын түйүнөн. Ал эми ошол эле учурда Эркинбеков Орозбек Көлтөргө дагы ушундайдан 2 мүмкүнчүлүк болгон. Ал экөөнү Көлтөр улакчылары ишке ашырып, эсепти 2-0 менен утуп келатканын дагы. Защита коргоо мыкты болуп атат окшойт. Бекзат Муратбеков бул Кушчубай Самат Хусейин Көк менен жаңылба дейт. 12-нчи номурда Кушчубай ойноп атат. Хусейин Көк менен Кушчубайды башка атты минип жүрөт деп айткан жерим жок. Бир гана талаада мен кичине алысыраак болуп жаткандыктан оюнчулардын номурларын кичине туура эмес көрүп калыш мүмкүн. Бирок биздин операторубуз сиздер үчүн өтө жакындатып көргөзүп жатат. Ошондуктан айрым бир оюнчулардын аттарынан жаңылып кала турган болсом, демек мен номурларын туура эмес көрүп калышым мүмкүнмүн. Ошондуктан мени дагы кечирип коюңуздар, туура түшүнүп туруңуздар. Эмне болду? Биякта салым болдубу? Жокпу? Көлтөрдүн коргоочулары чындап эле. Көлтөрдүн коргоочуларынан дагы Көлтөрдүн аттарына кандай баа бере аласыздар? Чындап эле күчтүү экен. Кара Бууранын көрөрмандары азыр бизди YouTube'дан көрүп жаткан. Сиздерге суроо берейинчи, Көлтөрдүн аттары менен Кара Бууранын аттарын салыштыра алдыңыздар болуш керек. Чындап эле азыр 2 тайм оюнда менимче, балким мен жаңылып атамбы, Көлтөрдүн аттары күчтүү экендигин көрсөтүп жатат. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Канчанчы орунга ойноп жатышат дейт. Бул финал биринчи лиганын алкагында Талас жана Ысык Көл командасы. Биринчи лиганын алкагында азырынча Ысык Көл 2-0 эсеби менен өтүп жатат. Кайрадан Кара Буура. Баракелде, мынаке. Сүрөп аттыңыздар эле Кара Бууранын көрөрмандары. Аябай сүрөп аттыңыздар эле, сал деп укту окшойт. Силердин үнүңөр жетти окшойт. Ошентип Кара Буура алгачкы эсепти ачып отурат бүгүнкү оюнда. Бирок дагы деле болсо Кара Буура Көлтөргө жетелек упай боюнча азырынча эсеп 2-1. Урматтуу туугандар, мына Жангирди окшойт оюнга. Кара Буура көк беттенип атып, акыры өзүнүн алгачкы улагын салды. Жана мындан ары дагы оюн чыңала берет өңдөнөт. Ушул финалдык беттешүүдө Калыстын ышкырыгы жаңырганга чейин эле оюнчулар талаага чыгып кетишти, бирок уруксат берип койду. Улак жерде жана Кара Буура командасы кайрадан эле эңип атканын белгилей кетиш керек. Эми Канамесе Көлтөр командасы аутка чыгып кетти. 9 номурда Жаныбек Курманбек уулу Борон менен. Көлтөр командасы Жаныбек 3-чү салган улаңарга Жаркынбаев айылынан Исмаил Алмырзабек алаңардан 2000 сом. 2000 сом деп кайрадан кызыктыруучу байыгы Көлтөр командасына коюлду. Кийинкисин ким салса, 2000 сом. ошого 2000 сом деп. Аке. Алып баруучу Көлтөргө тартып жатасың деп жок. Мен Көлтөргө тарткан жерим жок. Жана Кара Буурага да тарткан жерим жок. Эң эскиси мен жөн гана суроо бердим. Сиздер кайсы команданын аттары күчтүүрөөк экенин көрүп атасыздар деп. Бул команда эми финалга жөн командалар чыкпайт, албетте. Оюнчулардын деңгээлдери боюнча дагы
ар кандай варианттар бар, бирок мен сиздерден аттардын деңгээлин азырынча сурап жаткан чагым. Ошондуктан урматтуу колдонуучу, бизге мага комментарий жазган Рат Тыныбеков анчалык кыжалатка алдырбай эле койсоңуз болот. Мен Көлтөр командасын 9 май тартайын деп же эфирди бир тараптуу алып барайын деген кыпырнайдагы оюм жок. Ушуну баса белгилеп айтып өтөйүн. Бармап кеткен ата-бабабыздан арбагы ыраазы болсун. Ушул улуттук көкбөрү боюнча республикалык чемпионатыбызды уюштуруп берип аткан Көлтөр командасындагы 8 номурдагы оюнчу жана атын атап коесуздарбы дейт. Атап коелу Жаныш Конушбаев, Золотой деген. Жаштар иштери дене тарбия жана командалардын курамы мен сиздерге бир сырадан азыр командалар бир нече мүнөттөн эс алууга кетет. Ошондо бул жак тынчыганда сиздерге командалардын курамын дагы бир сыйра санап берип коеюн. Кара Бура командасы байкалачы басып өттү такымга. Эмне болуп кетти? Бул жерде ызычуу болуп кетти. Чийинден чыга элек маалда эле деп. Мына Кушчубай алдыны көздөй жөнөдү. Чабуулда Кара Бура командасы. Кушчубай Илис уулу 1995-жылкы оюнчу. Кара Буранын эң көзгө басар оюнчусу экенин дагы айта кетели. Мына ушул Кушчубай жана Бактияр Жабакиев деген Кара Буранын Кара Бура командасы дагы демирчилерди айтайын. Бүтүндө Кыргызстан боюнча Кара Бура командасына ар бир алдыңкы улакчылардан болуп чыга келди. Кыска убакыттын ичинде мына ушул экөө азыр бир командада ойноп жатышат. Бактияр Жабакиев 1-чи номурда, ал эми Кушчубай Илис уулу 12-чи номурда ойноп жатканын белгилеп өтөйүн. Жайлоодо жылкысы жайылып. Трибунада эл көп элеби дейт. КГЗ Али Ош Сити. Ооба. Малында Бир топ эле бар. мына мал төлдөп атат, сокко чыкты Кудай буйрса. Эмесе Көлтөр командасы байкалачы улакты жулуп ыргытып алдыны көздөй бараткан чагы, бирок коргоочулар толугу менен тайгазанды акбалап калышты. Команданын капитаны Жакыпбеков Нурбек Жакыпбеков бул байрак деген атты минип жүрөт. Эми эмнени иштен чыгарат экен? Нурбек Жакыпбеков улакты өткөн жок. Нурбек Жакыпбеков байрак чарчап калганбы? Айтор аутту көздөй кетип, улакты дагы бул жака таштап салды. Эми Көлтөр чынын айталы, экинчи таймда эс алып ууну көбүрөөк самап жаткандай, себеби аттары дагы чарчай баштагандайбы? Айтор Нурбек Жакыпбеков жаңы эле команданын капитанын көрдүңүздөр. Тайгазанды көздөй жүгүрө турчу жерден эмнегедир аутту көздөй жүгүрүп барып улакты дагы таштап салды жана эс алдыны көздөй кетип берди. Демек, аты чарчаган. Өзүбековпу сүйлөп жаткандай жок, Асылбек Өзүбеков эмес. Бул жактагы федерациянын өкүлдөрүнүн окшойт. Бара келди. Кайрадан ортодон баштайлы. Мен демирчилерди айтып үлгүрбөй атам. Кара Бура. Курман мырзанын атынан ар бир улакка 1000 сом, Кемелдин атынан ар бир улакка 1000 сом. Айтор. Орозбек. Бүгүн чеги жок. Рахмат. Орозбекпи ортодо? Кызымдардын элер Кара Бурага мына Байыш, Ислам, Курман, Кемелдин деген 4 мырзанын атынан чеги жок 1000 сомдон кетип атат. Берсин, жараткан түйүн берсин. Эми ортодо оюнчулар алмашты жана Көлтөр командасынан азыр Эржан Талантбек уулу Хан Күрөң менен кирди. Ал эми Кара Бурада баягы эле Кушчубай Хусейин Көк деген аты менен жекеме-жекеде турат. Демек, Хусейин Көк менен Хан Күрөңдүн азыр тирешин көрүп жатасыздар. Экөө тең бири-бирине бербеген аттардан кен байкалач тирешин. Тең аттар кен. Хусейин Көк түртүп бараткандай, бирок кайра Хан Күрөң мына тең аттар мына ушундай болот. Экөөнүн тең аттары күчтүү экен. Кушчубай азыр улакка корпусу менен жакындап алды.
Бирок ошентсе дагы хан күрөңдү мына чүйүндөн түр чыккандагы көрө алдыңыздар. Куш чубай минген ат. Бирок ошол эле учурда Эржан Куш чубайга эңгенге эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жаткандагы белгилеп өтөлү. Акыркы 25 секунда. Экинчи тайм, биринчи лиганын Акыл Нургазы Кара Буура уткула дейт, улакчы аттандыбайт дейт канат 18. Саны 2-1. Балким. Бирок көпчүлүк улакчылар айтып жүрүшөт оюнда. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Көнүп калган аттагы көп нерсени чечет. Кол коелу чоң рахмат. Экинчи тайм бүттү. Туугандар, экинчи эсеп 2-1. Бул таймда дагы Көлтөр командасы бир улак сала алды. Ошол эле учурда Кара Буура дагы ага бир улак менен жооп бере алды. Бирок биринчи таймда Көлтөр командасы жоопсуз бир улакты салып койгон. Ошол менен эсеп 2-1. Чечүүчү 3-үчү тайм баарыбызды кызытат өңдү. Баарыбызды кызытканы калды окшойт, себеби эсеп минималдуу. Өтө тайгалак эсеп. Мынакей азыр менин кесиптешим Давран Егенбердиев сиздерге трибунадагы элдердин келгенин эртеден бери сурап жаттыңыздар эле. Ошону көрсөтүп жатат. Мына сол жакта азыр сиздерге көрсөтүп жаткан Ынтымак командасы жана Талас командасынын көрөрмандары көбүрөөк ушул трибунаны алышты. Жана булардын бардыгы ынтымак эмес. Арасында ошол эле Көл, ошол эле Оштун колдоочулары дагы бар. Куба Кубанов, Ынтымак достук саат канчада болот админ дейт. Бүгүн Бишкек убакыты боюнча саат 3-тө болот. Биз дагы сиздерге түз ободо көрсөткөнгө аракет кылабыз. Албетте дал ошо финалдык оюндарды жана 3-орунга оюндарды көрсөтөлү деп биз Атайм Мысык Көлгө келгенбиз. Белгилей кетчү жагдай, кечөнкү 3-орунга болгон оюндарды дагы сиздер Азаттыктын ушул эле каналынан, YouTube'дагы каналынан көрө алсаңыздар болот. Ушул жерден сакталып турат. Жана бул оюндагы Кудай буйрса биздин архивде сакталып калмакчы. Туугандар, бири-бирибизге орой мамиле кылгандан алысыраак бололу. Ушу ыйык орозонун айында деги эле кайсы ай болбосун бири-бирибизди урматтап сыйлай билели. Бул спорт. Эң негизгиси ушул жерде ойноп жаткан балдардын баары кыргыздын эле жигиттери экенин айтып кетели. Достук командасынын трибунасын көргөзүп койсоңор дейт. Бул жерде чын айталы достук ынтымак деп деле бөлүнгөн жок. Аралашып эле кетти. Окшойт. Кайсыл жак достук. Бирок эмени анан оюн башталганда, достуктун оюну башталганда ошо бөлүнүп отуруп калышат. Ошондуктан достуктун оюнчулары, көрөрмандары каякта отурган биз сиздерге анан гана саат 3-тө гана так көрсөтө алабыз. Ат чабышты да тартасыңбы дейт. Жок, биз сиздерге ат чабышты тартып көрсөтө албайбыз. Себеби ат чабышты бир камера менен тартып көрсөтүү өтө кыйын экенин сиздерге айта кетейин. Эмне үчүн дегенде аттар мына ушул жерден эле шуудап эле жүгүрүп өтөт дагы. Чоң мына могу ипподромдон айланып жүгүрүп келишет. Жана аттардын жакыртын ипподромдо айланып жүгүрүп келатканын биздин камеранын күчү анчалык жетпейт. Жана ошондуктан жөн гана көпчүлүк көрүүчүлөр үчүн кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан биз буга чейин да тартып көргөнбүз. Тажрыйба өзүн жакшы актаган эмес, ошондуктан ат чабышты биз тилекке каршы көрсөтө албайбыз деп ачык айта кетели. Кара Буурадагы 10-номурдун аты дейт. Дастан Бауырбеков ойноп атат 10-номурда. 1995-жылы төрөлгөн. Чабалекей деген атты менен жүрөт. Шот канча дегениңиз жакшы экен. Шот 2-1 туугандар. Шот 2-1. Мысык Көл командасы Талас командасын азырынча экинчи таймда утуп жатат.
Аккулат майданда ремонт кылса жакшы болот эле. Биздин аткаминерлер ошону көрбөй көзүн жумуп жатканы таң калыштуу дейт. Биздин ошо негизи былтырдан бери эле ошондой демилге көтөрүлүп келатат өкмөттө. Аккулат майданын реконструкция кылабыз, оңдойбуз, кеңейтебиз деп, бирок тилекке каршы чындап эле иш ордунан жылбай жатканы өкүнүчтүү. Менимче ушу быйыл болбосо дагы келаткан жылы сөзсүз оңдолот болуш керек. Себеби бийлик дагы абдан эле бул стадионго, кечиресиздер, ипподромго абдан эле акыркы күндөрү көңүлүн бөлүп жатканы дагы белгилеп өтөлү. Дрон алып алсаң болмок дейт. Ошо сиз дрон менен ат чабышты тартса болмок деген мааниде айтып атсаңыз, дрон менен деле ыңгайсыз ат чабыш. Себеби ипподромдун деген аянты чоң да. Анан дрон аркылуу түз эфир берүү өтө кыйын. Өтө кыйын, деги эле андай тажрыйба азырынча бизде жок. Дронду аны тартып бүткөндөн кийин анан монтаждап анан эфирге чыгарыш керек. Аны түз эфирге баары бере албайбыз. Ошондой да жагы бар дрондун. Улан Бекишев ош тарапты тартчы дейт. Биз азыр билбейбиз каягы ош, каягы талас деп бөлүнүп алганын. Анан достук ынтымак оюну башталганда саат 3-тө мына ошондо плакаттарды көтөрүшөт. Достук ынтымак деген жазуулары бар. Плакаттарды көтөрүп чыкканда мына ошондо сиздерге так ажыратып көрсөтүп ишеничтүү айтып бере алабыз. Азырынча мына могу достуктун көрмөндөрү, могу ынтымактыкы деп биз сиздерге айта албайбыз. Жаңылып калышыбыз мүмкүн. Эрик Кыргызстан гөлтөр алга ийгилик силерге дейт. Элдер Аскаров, Мирлан эч ким сөгүшпөй эле тууганым дейт. Сөгүшпөй эле туугандар. Мунун бизге дагы, сизге дагы кереги жок болуш керек. Эмне кереги бар эми? Жакшы майрамдык маанайды бузбай. Кана эмесе бардыңыздарга суроо, ким кайсыл жактан көрүп жатат бизде? Каяктан? Чет өлкөдөн көрүп атасыңарбы? Кыргызстандан көрүп атасыңарбы? Балким ушу ипподромго туруп эле көрүп атасыңарбы бизди? Бишкектен көрүп атасыңарбы? Сиздердин пикириңиздерди уккубуз келип атат. Астына жазып коюңуздар. Машина белең алемне токтогон ар бир досторго, артынан кууса гай эмес жеткирбейт болчу окторго. Эл табылды баатырдын, элирген арча торусу, казан асса батчудай, кандай турушу соорусу, жатканда кайран табынды, жараттан күчөп оорусу, карындашы карылыгач, суутуп жүргөн болучу, табына келген тупарга, табылды куштай конуучу, калмак чалды баш кылып катары менен союучу. Мынаке сиздерди комментарийлер келе баштаган экен. Ким каяктан көрүп жатат дегенге. Ого, деги баткен барбы дейт. Кирүү акысызбы дейт. Кирүү акысыз. Улакты тартчы улакты дейт. Кайсы улакты? Жерде жаткан улакты койгулачы эми туугандар. Кадимки эле улак ал. Баткен, Корея, Москва тууганым, гөлдөр алга, Россия. Моков дейт. Москва дегениңиз же? Моков деген мукпаптырмын. Москва, Астана, гөлтөр кайсыл жердин командасы? Ысык көлдүн. Жакшы оюн көрсөтсүн Талас алга дейт. Якутиядан салам дейт. Якутия, Москва, Якутия, Сахалин, Москва, салам. Кыргызстан Талас. Мен Екатеринбургтан дейт. Хабаровскиден, Бишкек, Москва, Иркутск, Москва, Өзгөн, Сахалин. Ат чабышты тартпайбыз. Погода керемет. Рахмат азаттык алга дегенибизге. Москва, Таластан көрүп атканбы? Талас дейт. Айтор мына ушентип Кыргызстан эмес, чет өлкөдөгүлөр көбүн эсе көрүп жатканын да бир сыйра биз аңдып көрө алдык. Абдан жакшы. Перим шаары Египеттен көрүп аткандар бар экен. Чын эле жазып атасыздарбы? Тагай Нурланбек, сага чоң рахмат Самат дейт. Эч нерсе эмес. Памфилова Орто Арык айылынан көрүп атабыз дейт. Россия, көбүнчө Россия окшойт дейт Марат. Ошондой окшойт. Казакстандан салам, Питер салам дейт. Москвадан салам дейт. Жакшы экен, туугандар. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Эгерде биздин көрсөтүп аткан видеобуз, түз эфирибиз ошо Москва, Якутия, Корея, Египетке чейин жетип атса, биз анда абдан кубанычтабыз. Сиздерди бүгүнкү майрамдык маанайыңыздарды көк бөрү менен тартуулап жатканыбызга биз дагы кубанычтабыз. Көкшетаудан көрүп аткандар, Дөмбулак.
Көлтөр алга, билеңерге күч кубат берсин дейт. Талас алга. Мына ушундай. Командалар ушинтип команда деп бөлүнөлү. Ал эми бири-бирибизге акарат айтып, же болбосо бир намысыбызга шек келтирген сөздөрдү жазбайлы. Өзүңөрдүн командаңарды сүрөгүлө, башка команда бир жаман сөз айтпайлы. Башка мунун бардыгы бир кайрадан эле бизди ушундай комментарий аркылуу тирештерге алып келет. Кетти эмесе. 3-чү тайм, чечүүчү тайм, эсеп 2-1. Кара буура, Көлтөр, Талас, Ысык көл. Ачык көк кийимчен бул Көлтөр командасы. Кетти, 3-чү тайм башталар менен мен сиздерге командалардын составын айтып өтөм. Кара буура командасы. Бактияр Жабагиев 1-чи номерда, Фархат Супатаев 2-чи номерда, Кубат Абдыбапов 3-чү, Басылбек Асанов 4-чү номерда, Орозбек Бөдөшев 5-чи номерда ойноп жатат, Эрлан Эшенкулуулу 6-чы, Орозбек Эркинбеков 7-чи, Данияр Искендеров 8-чи номерда, Фархат Абаскан уулу 9, Дастан Бауырбеков 10, Кубаныч Кеңешбеков 1-чи номерда жана Кушубай Илгиз уулу 12-чи номерда Кара буура командасында мына ушундай оюнчулар. Көлтөр командасы Нурбек Жакыпбеков, Мээрбек Осмоналиев 2-чи, Тилек Кошумбаев 3-чү номерда, Эржан Талантбек уулу 4, 5-чи Майрамбек Абдылдаев, 6-чы номерда Назар Кошумбаев, 7-чи номерда Жанболот Кайдыбаев, 8-чи Жаныш Конушбаев, 9-чу номерда Жаныбек Курманбек уулу, 10-чу Урмант Абдыш уулу жана 11-чи Элдияр Жумадулов, ошондой эле Бактияр Асангулов капитан деген атты минген 12-чи номерда. Күнгөттүккө караушыларга бир ушундай демөөрчүлүк кылып, оюн таласында Майрам Улукбек Сары Өзөн ойноп жүрөбү дейт. Сары Өзөн командасы кече Сары Өзөн Расвет 4-чү орунду алды, ал эми Сары Өзөн командасы 3-чү орунду алганын айтып кетели. Дал ушу жогорку лигада. Ал бул жерде болсо азыр 1-2 орунга, бирок 1-чи лиганын алкагында оюн жүрүп жатат. Көлтөр командасынан Эржан баягы эле Хан Күрөң менен жана Кушубай, Эржан менен Кушубай бүгүн тиреш жакта мондай кызыктуу байкалат могу аттардын. Ой, кайрадан бири Эржан түртүп чыгат улактын жанынан жерде жаткан, бир Кушубай түртүп чыгат. Айтор Хан Күрөң менен бул жерде Хусейин Көк. Эржан менен Кушубай 95-ci жылкы, Эржан 93-cü жылкы. Жекеме-жеке көп нерсени чече турган жекеме-жеке ортого турган аттарды баамдап атабыз, ортого турган аттарды. Суу чачып койсо сомбомор дейт. Бул поляга улам аянтка суу чачылып жатат. Тынбастан чачылып атат. Андыктан андай деле чаң эмес туугандар. 9 майга чейин алып келген эмгектердин иш алкагын оюн таласында көрүп атабыз. Кетти эмесе, кайра ким? Кара буурадан Назарбы. Назар кирди. Ортого чыккан Данияр экен. Данияр Искендеров. Жаныш. Баягы эле Жаныш Көлтөр үчүн. Жаныш Залатойду минген. Аңгычакты Кара буура астан сүрөп туруп чыкты, бирок Жаныш мына кайрадан тайгазанды издеп жүрөт. Залатой менен чогуу. Байкалачы аңгычакты Кара буура чап жабышып ошол менен аутка сүрөп чыкты Көлтөр командасын. Жаныш Конушбаев бүгүн Залатой деген ат менен ортодон тимеле бергис оюнду көрсөтүп жатканын дагы белгилей кетели. Жогоруда кирген 2 голго дал ушул оюнчунун дагы салымы көбүрөөк болуп кетти окшойт. Кайрадан жекеме-жеке, кайрадан Эржан менен Кушубай. Эржан менен Кушубай. 4-чү номердагы бул Эржан мына сиздер көрүп жаткан. Эми 12-чи номерда бул Кушубай. Эржан менен Кушубай кайра эле көзүбүз көнүп калды. Бул эки аттын тиреши мага чындап эле жакты бүгүн. Экөө тең бири-бирине бербеген аттар экен. Хусейин Көк менен Хан Күрөң. Катуу тирешип атат аттардын бири-бирине. Омуррону салып, омурродон тутайса, сооруну салып күтүп аткандар. Бара келди. Калыс кач. Хусейин Көк ортодогу аргымагы. Кара буураныкы ал эми Көлтөрдүкү. Кана эмесе.
Эмненин ичинен чыгар экен? Көлтөр командасы. Эржан басып алды. Такымга Кушчубай азыр артынан чапты, өткөрүп берди. Өткөрүп берди Урмат Абдышуулуга. Аракет менен байкалач аракеттин жүгүргөн. Ылдамдыгы да жогору экен. Өтө жогору экен бул аттын. Бирок Тайгазанга жолотпой атат. Кара Буранын оюнчулары эч кандай. Мына эки жагынан камалап туруп алышты. Урматты. Бирок Урмат дагы деле болсо улакты такымынан кое бере элек. Көлтөр командасы, Кара Бура командасы Кара Бура колдон келишинче Казанга жолотпоонун аракетин көрүп жаткан. Бул чолпонатта дагы могу кум аянттындагы бир жакшы жери бул аттар Бишкектеги ипподромдогудай өтө катуу күйүлөнө албайт. Өтө катуу күйүлөнө албайт. Ошондуктан бактыга жараша ушу чолпонатада бир да ушундай учур болуп көргөн эмес. Оюнчулар Тайгазанды сүзүп жаракат алган. Ошондуктан бир жакшы жери аттар дагы өтө жогорку кала албайт. Ал эми оюнчулар бул кулап өтсө жерде бир 10 сантиметрде кум жатат. Ошондуктан өтө жер дагы жеңил көтөрөт. Асылбек Турмунов, рахмат сага саматикке. Рахмат эчнерсе. Кара Бура командасы. Хан күрөңдү жакшы үйрөтсө ушул аттан бир нерсе чыгат дейт. Ошондой эле бар окшойт. Конушбай Жаныш. Финал высшей лиги по көкбөрү ынтымакташтык 15-30. Көлтөр командасы. Саат мен саат 3-тө деп айтып атканымдын себеби бул жерде билесиздер, оюндардын графиги ар кандай болуп жүрө берет. Ошондуктан алдын ала эле сиздерге айтып атам. Ортадан алды чабуулдар. Биз саат 3-төн баштап түз эфирге чыгып беребиз. Аңгы чакты Көлтөр командасы кайрадан эле Жаныштын аркасы менен Жаныштын аркасы менен чабуулга жөнөдү, бирок капталда баягы эле Бактияр Жабакиев Жанышка эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен өзү менен кошо аутка сүйрөп чыкты. Бүгүн кыскасы Жаныш менен Бактиярдын тирешин көрдүк окшойт. Жана ошондой эле Эржан менен чечүүчү таймдын 7-минутасы. 7-минутасы. Эржан менен баягы эле кубанычтын кечиресиздер Кушчубайдын тирешин көрүп атат окшойбуз. Чындап эле бири-бирине тең келген командалар экен. Улуттук көкбөрү оюнубуз боюнча республика чыныгы финалдык оюн болуп атат. Кыргыз Республикасы Эсеп дагы чыныгы финалдык. Кандайдыр бир 5-0, 6-0, 8-0 деген эсеп эмес, бир улак айырмачылык менен азыркыга чейин белгисиз. Кимиси оюнду кайсыл тарапка оодуруп кетеринен дагы деле болсо билбейбиз. Кыргыз элинин атынан көкбөрүчү Зайырбек Ашыров, Самат 2019 Өзбекстанда көк болот деген эле маалымат берип койсоңуз рахмат. Мен чын айтайын, азырынча Өзбекстандагы дүйнө чемпионатын эмеси датасы белгилене элек. Болот деп эле айтылган, датасы белгилене элек, октябрь болобу, ноябрь болобу азырынча белгисиз. Жана ал жака Кыргызстан курама командасынын катышар катышпасы белгисиз. Ошондуктан менде азырынча так маалыматтар же бир кесе маалыматтар жок экенин дагы айта кетейин. Татарстандан Саламбек Кубанычбек Темиров, Айылчы Сатыбалыев Иркутскийден бизге салам айтып атат. Канча мүнөттө калды бүтөрүнө дейт Насырбек. Насырдин көтөрдүң. Эржан алды. Бүтөрүнө бул жол менен бир 10 мүнөттөр бар. Дагы болсо Эржан жалгыз калтырып коюшту окшойт. Бирок калды да жок. Кара Буранын оюнчулары баягы эле аңдып кайтарып өзүнүн тайгазасында турган бир оюнчусу бар. Байкалач Көлтөр азыр баягы эки улакты киргизгендей эле үймөлөктөшүп алып тайгазанын түбүнө келген ыкмасын кайрадан колдоноюн деди эле. Кара Бура дагы Көлтөрдүн бул ыкмасынын ачкычын таап алат, өңдөнөт. Аңгы чакты Кара Бура тартып алды, такымынан жулуп алды. Такымынан жулуп алды. Ким бул? Мен жакшы байкап алдым. Даниярбы? Жакшы эле алысыраак болуп атат мага чын айтайын. Бирок ошентсе дагы Кара Бура ошончо жулуп алгандан кийин чабуулду көздөй жүгүрүш керек болчу. Көлтөрдүн коргоочулары өз тайгазанынан ары кечиресиздер, Кара Буранын тайгазанынан ары кайрадан эле жүгүртүп койду. Кара Бура жөнөдү алдыга. Ким бул? Аутту көздөй сүрүп салды. Жок, улак жерге ташталды. Бирок калыс баары желекти көтөрдү. Демек бул аут деген белги. Дастан Бауырбеков. Жана эки тайм бою каякта жүрөсүң, Дастан?
3-чү таймда гана активдүүлүгүн көрсөтө баштады. Бирок ал аракети дагы тилекке каршы дейбизби? Айтор аут менен чектелип калды. Кайрадан ортодо Oyun talasındagı, баягы эле миллион менен Золотой болуш керек бул жерде. Алжигулов. Ооба. Миллион менен Хусейин Көк экен. Миллион менен Хусейин Көк, бирок жок, Золотой. Баягы Золотой, Жаныш Конушбаев минген Золотой. Бүгүнкү оюнда ортону эч кимге бербеген ат экенин көрсөтүп жатат. Золотой Хусейин Көктү дагы Кушчубай менен бирге улакка жакын жолотпой койду. Өткөзүп пас алдың. Жаныбек Борон менен Боронду минип жүргөн Жаныбек улакты алгандай болду. Бирок ал деле болсо кайрадан аут менен токтоп калды. Виктор Викторович 3-4 ойноп жатабы де жок. Бул финалдык оюн 1-2ге ойноп жатат. Биринчи лиганыкы. Ал эми жогорку лиганын финалы 1-2ге бүгүн түшкү саат 3-тө башталат. Тагыраагы 3:30да. Бирок Азаттык саат 3-төн баштап эфирге чыга бермекчи. Мына ошондуктан 3-тө деп айтып атабыз. Ошондо достук жана ынтымактуулуктун ойношот. Биринчи лигада, жогорку лигадагы 6 команда катталган. Ушул финал канчада болот дейт айтмак окшойт. Жүргүзүп аткан федерация, Көкбөр федерациясы тарабынан Миллионду башка бирөө минсе болмок экен. Ат жакшы экен, үстүндөгү улакты алдырып жатат дейт. Ошондой дагы болуп кетип атат окшойт. Кушчубай. Башкы калысы председатели Исеналиев. Кушчубай менен баягы эле Золотой. Хусейин Көк менен Золотой, бирок Золотой бүгүн ортону эч кимге берген жок. Жана бул жерде Хусейин азыр Хусейин Көк бир сыйра түрткөндө болду Кушчубай менен бирге. Бирок азыр көрөбүз Золотой артынан гана аңдып коюп турат. Жана монтип түртөт дагы. 12-чи минуттаны чапчып калды. Золотойду чындыгында Жаныш Конушбаев өтө мыкты ойнотот экен. Өтө мыкты ойнотот дагы экен, чимирилдет дагы экен. Карабурадан Ерлан Эшенкулуулу 6-чы номердеги Эржан келди. Чамалекей Гөлтөр командасынан Ал эми Карабурадан Ерлан Батырды чабында Эшенкулуулу. ойнотуп аткан Эржан, Талантбек уулу Эржан менен Ерлан. Эржан, Ерлан. 4-чү номердагы Эржан, 6-чы номердагы Ерлан. Ерлан Карабуранын оюнчусу, Эржан албетте Гөлтөрдүкү. Мынакей түртүшү ортодо негедир Ортого берилген убакыт. азыр өзүңүздөр байкагандай Ерлан Эшенкулуулунун Маалыматтайм, 1 мүнөт берилет ортого. Мандук деген аты. Эч нерсе кыла албастан кайрадан 1 мүнөттө 2 оюнчу теңдикке кетиришти. Бактияр Жабагиев кирип атат ортого. Oyun ortadagı saat mönöt ereje Ага boyunca каршы gelip jetken soň ortadagı oyuncular almaşıldı. Hazır kalыстын Бактияр Жабагиев Барс деген атты минип жүргөнүн дагы айта кетели. Hazır kalыстын ышкырыгы жаңырган экен, ortada ойноп аткан. Искендеров Данияр Карабура командасынан, Гөлтөр командасынан Жок, кечирим сурайм. Бул Бактияр эмес. Золотойду ойнотуп аткан Жаныш Конушбаев. Бул Бактияр Жабагиев эмес. Мен чын айтайын кичине алысыраак туруп, номерун көрө албай атам. 8 бекен. 13-чü Анда Данияр Турбай. минутта бүтүп, Данияр Искендеров. 14-чü минуттаны чапчып калды. Мына 14-чү мүнөт оюн бүтөөргө Сандары 2-1. Оюн бүтөөргө болгону бир 6 мүнөттүн ары бери жагы калды. Ошентип Гөлтөр командасы мүнөт сайын акырындап жеңишти көздөй келатат жана бул дагы бир тактикалык ыкма карагыла. Өзү дагы улакты эмбестен жана Кушчубай менен эмбестен аттарды гана ата-анасын атын чарчатмыл. Эржан
Кушчубай. Илисулу Кушчубай. Кара буранын ишенген оюнчуларынын бири азыр ортого кирип отурат. Бирок Эржан Талантбек уулу Хан Күрөң менен байкалачы. Кайрадан азыр ортону ээлеп алгандай. Кара бурадан ойнотуп аткан тулпар Гөлтөр командасынан Золотой. Золотойду менен алган турбайбы Эржан? Кечиресиздер. Батыр Талантбек уулу Эржан. Батырбы. Он 4-cü minutta bitip 15-ci minutaga ketdi. 15-ci minuta. Карамесе кайрадан мына 3-cü мүнөт өтүп атат. Ошон менен ортодогу улакты дагы деле болсо жекеме-жекеден эч ким эң албай атат. Же Кара Бура эмес, же Гөлтөр эмес. Мына Бактияр Жабакиев ушул оюнчу да үмүт көбүрөөк болчу. Эңкейип туруп жакшы ала албай койду. Баягы эле Жаныш Золотой менен улакка жакыныраак туруп алды. Өзүңөр байкаңар 8-ci номердагы Бактияр Жабакиевди жакын жолотпой жатат. Ошентип Жаныш эң алды азыр. Оюндарда ойнотуп келген Бактияр Жабакиев чыктыр ортого. Ай. Жаныш өтө тактиканы 16-cı minuta. карман ойноду. Бактияр эгерде Жаныш энген улакты капталдан келип ыйлап алса, дароо улакты кайра жерге таштап коюп атат. Себеби атына ишенген оюнчу, аттын күчтүүлүгүнө ишенген оюнчу улакты ушинтип жерге таштап коюп кайра эң аларына ишенип, анын үстүнө убакытты дагы өзү тарапка акырындап тамчылатып атканын дагы белгилей кетели. Ортого кайрадан алмашылды. Ортодо жекеме-жеке оюнчулар элдин Эмесе сүрөндү жакшы бир жардам берип сүрөп коелу бир. буга чейин ошо көпчүлүк көпкөрү көрүп аткан сүйүүчүлөр, эксперттер менен сүйлөшө келгенде негизинен эле Гөлтөрдүн командасынын аттары күчтүүрөөк кылып кетет деп айтып атышты эле. Чындап эле алар мындайча айтканда жаңылбаптыр өзүңөр байкагандай. Бирок ошентсе дагы Кара Бура кезектеги чабуулу мынакей азыр эсепти теңөөгө өтө жакыныраак болуп турганын дагы айта кетели. Кандай болор экен? Мына Таластын күйөрмандарына бир сыйра дем кирип оюнчуларга дем берип атканын белгилетели. Бир сыйра жанданды күйөрмандар оюн бүтөргө аз мүнөт калганда эми оюнчуларга аттар чарчады, оюнчулар чарчады. Эми бир ошо демдин күчү менен гана сүрөөнүн күчү менен дагы бир сыйра дух берели деп атат окшойт. Бирок анткен менен монтип аутка сүрүп Эсипкөл командасы акырындап мүнөт сайын жеңишке жакындап келе жатканын айта. 18-ci minuta. 18-ci минутта оюн бүтөргө 2 мүнөт калды да азыр бул жерден айтып атышат. Бул оюнда карагылачы. Оюн бүтөргө 2 мүнөт калса дагы Гөлтөр командасы алдыда баратса дагы оюндун чыңалуу мүнөттө. Мына Гөлтөр командасы күйөрмандары эми жандандык Гөлтөр деп бирден менен кыйкырып сүрөй башташты. Демек, мен ушул жерден азыр байкалдым. Гөлтөр командасынын дагы сүрөрмандары ипподромдо жакшы эле өлчөмдө бар экен. 8-ci номердагы Жаныш Конушбаев кайрадан эле аут. Бул жерден дагы 1 мүнөттү жеп келет Жаныш ал жакка барып. Ошон менен Жаныш улакты ошол жака таштап салмакчы. Себеби Кара Бура бери алып келгенче ал дагы бир 30 секундту жемекчи. Мына ошентип 19-cı minuta. Акыркы минута, бирок бул жерде дагы деле болсо бир Гөлтөрдү куттукташ Алиевди. Себеби
кайсы бир секундалар деле чечип кое тургандай болуп турат. Республикалык чемпионаттын Оюн аягына чейин ушундай чыңалуу турган учурду мен бир нече матчтардан бери көрө эле келем. Байкалач Гөлтөр командасы кайрадан эңип алды. Баягы эле Жаныш азыр Жаныштын такымынан дагы улакты сууруп алуу оңойдун иши эмес. Аутту көздөй жөнөдү. Мына ошентип кандай болот? 15 секунда эми куттуктай берсеңер болот. 15 секунда болду. Азыр улакты ортого алып келгенче эле убакыт бүтөт. Кара буура дагы мына талааны көздөй чыккан жок. 4 3 2 1 трибуна. Мынаке. Рахмат. Белгиле, урматтуу көкбөрүчүлөр. Ортого келгиле, ортого батага момунча келген. Толкуп келген элдин батасынын алдына. Батага татыктуу болгула, ортого чыккыла, урматтуу. Тигине, көрөрмандар Гөлтөр командасы жандандакчы. Бисира. Мына ошентип Гөлтөр командасы 1-лиганын чемпиону болуп отурат. Куттуктап коелу туугандар. Гөлтөр командасы Оюн таза болду, дөдө кырсыктан тышкары болду. Мына Гөлтөр командасы жеңиш менен Ысыкөл кыргыз көлүн ылкылдаган, коелу. Келин кыласында шыңкылдаган Омин. Келгиле, бата берип койгула, бата берип койгула. Бата берип койгула. Ошондой эле Кара буура командасына бата берип коелу, бата берип коелу. Келгиле, комментарийге Омин деп жазып койгула туугандар. Мынаке, Кара буура эң татыктуу оюнду көрсөттү, чын эле финалда оюнду көрсөттү, аягына чейин кармашышты. Бирок Гөлтөр командасы Чолпон Ата ипподромунда ким кожоюн экенин бүгүн көрсөтүп, башында салып алган улак үстөмдүгүн оюндун аягына чейин кармап Гөлтөр командасы бал алышып койгула. Мына караңылачы, урматтуу көкбөрү күйөрмандар, кандай сонун көрүнүш.